Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик туунун 30 жылдыгы белгиленүүдө. Бул күнгө арналган салтанаттуу иш-чара Жалал-Абад шаарында дагы өткөрүлдү. Салтанат мамлекеттик тууну алып кирүү менен башталып, аскер кызматкерлеринин парады жана концерт менен коштолду. Эгемен өлкөбүздүн желеги кылымдарга желбирей берсин. Ынтымагы бар элдин өлкөсү ар тараптуу өнүгүп, эли бак-бакчылыкта жашайт. Андыктан биздин элибиздин да ынтымагы бекем болуп, өлкөбүз экономикалык жактан өнүккөн, желеги спортто, илим билимде жана технология жаатында бийиктикте желбиреп турсун. 2010 жылдан тарта 3 мартта майрам расмий белгиленип келет. Бүгүнкү күндө бул майрамдын маңызы жана тарбиялык мааниси зор экендигин улуулар айтышат. Биздин эл экенибизди, мамлекет экенибизди белгилеп турат да. Мусуз биз мамлекеттик болбошубуз мүмкүн. Ошондуктан мунун маңызы чоң. Бизге аталар, бабалар сактап келген мурасы биз туу катарында колдоп, жаштарга келечектер алып кетишибиз керек. Биз ушунчалык элдерибизге дук бере турган бир гана ушул нерсе деп эсептейбиз. Салтанаттуу иш-чарага шаар тургундары, коноктору катышты. Алардын арасында Пакистандан келген студенттер да бул майрамга алгачкы жолу катышып жатканын айтышат. Бизди биринчи жолу ушундай жагымдуу иш-чарага чакырышты. Бүгүн биз сиздер менен ушул майрамды чогуу белгилеп жатканыбызга кубанычтабыз. Пакистан менен Кыргызстандын маданияты, каада салттары окшошуп кетет экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Өлкөнүн мамлекеттик туусу жарым жылга жакын убакытта жасалып, 1992 жылы 3 мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин токтому менен бекитилген. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.